Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинен Шүткөрдө айтылган салам деген кыскача баянына токтолобуз. Алгач бул китеп тууралуу да кыскача маалымат иретинде айта кетейин. Бул китепте агартуу айдыңында иштеп жаткан жана келечекте мыкты мугалим болууну каалагандар үчүн чакан колдонмо катары жазылган. Мында мугалим, мектеп жөнүндө, ошондой эле кызыктуу этюдтар, хикаялар, устат мугалимдер, билим жөнүндө учкул сөздөр жазылган. Анда эмесе, урматтуу угармандар, баянга көңүл буруңуздар. Шүткөрдө айтылган салам. Таң эрте ак баштыкка китеп, көрсөтмө куралдарымды салып, айлык кечиккендиги үчүн туфли, өтүк ала албай, керсибой өтүгүмдү кийип, атамдын эски пальтосун жана телпегин басып кийип алып, ишке жөнөп бараттым. 150-200 метр аралыкта күзгү айдоо болгон. Шүткөрдүн четинде келе жаткан бир апа "Саламатсызбы, агай?" деп ачык маанай, жылуу сезим менен салам айтты. Айлыктын кечигүүсү, үстүмдөгү кийген кийимге кыжаалат болуп баратканымда, апанын бул саламы мага ушунчалык жылуу, жагымдуу угулду. "Саламатсызбы, жакшысызбы?" деп жооп бердим. Апа саламымды кабыл алып, "Ылайым эле саламатта болуңуз, агай. Алыскы чек арадагы балдар үчүн ушунча чуркап жүрүп, жоктон бар кылып, мектеп, гимназия ачтыңыз. Ылайым элдин бактысына бар болуңуз. Оорубаңыз, агай", деп мага жетпестен 100 метр аралыкта эле өзүнчө сүйлөнүп келатты. "Оорубаң, агай. Сизди, балдарыңызды Кудай сактасын", деп күңгүрөнүп өзүнчө сүйлөнүп, менден алыста ылдый жакка өтүп кетти. Мен мектепке жолумду улантып, апанын сөзүн кайра эстеп, ичимден ыраазы болуп, маанайым көтөрүлүп шыктанып, мектепке сабагыма кирип бардым. Мен ушунчалык ширин, мээримдүү, кубат берүүчү саламды ошондо уктум. 30 жылдан бери эстеп, ыраазы болуп жүрөм. Урматтуу элим, чын жүрөктөн айтылган салам, адамдык мээрим ушунчалык күч кубат берет экен. Келиңиздер, дайым Шүткөрдүн саламын айтып жүрөлү. Ошону менен чакан баяныбыз аягына келип жетти. Педагогикалык этюдтар китебинен 30-бетте Шүткөрдө айтылган салам менен тааныштыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.